Спорт бул ден соолук. Эгерде адам баласы сергек жашоо образында жашаса, көптөгөн оорулардан оолак болуп, көп жашайт деп айтылат. Дал мына ушул спорттун ден соолукка тийгизген таасири жөнүндө бүгүнкү чыгарылышыбызда маектешебиз. Саламатсыздарбы? Бул Билим жана Илим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы дал мына ушул 40 мүнөт бою биз менен бирге болуп, эгерде конокторго болгон кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Биздин WhatsApp номерибиз 0508 87 88 97 номер. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырсам. Бактыбек Пыратов, Кадам ден соолукту чыңдоо жана калыбына келтирүү борборунун жетекчиси, дарыгер, травматолог, ортопед, реабилитолог, кинезиотерапевт. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Алмаз Сатыбаев, тайзи өнөрүнүн чебери. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач эле айтсаңыздар, мына ушул спорт бул ден соолук, эгерде спорт менен машыга турган болсоң, ден соолугуң чың болот деген сөздү биз теле көрсөтүүлөрдөн, ушундай программалардан байма-бай эле айтып келебиз да. Сиздер дарыгер катары кандай айтып берет элеңиздер? Дарыгер катары азыркы учурда өзүңүздөр билгендей эле техниканын өнүккөнү, замандын өнүккөнүнө байланыштуу жаштарыбыз көп учурда ошол кандайдыр бир компьютерде көп убактын бөлүп, кыймылы чектелип, күнүмдүк жашоодо спорттон алыстай баратат да, күнүмдүк жашоодон. Ошонун негизинде жаш балдардын спорттон алыстай барганына жараша ушул 2020 жыл, 2030 жылга чейинки окумуштуулардын берген маалыматына караганда, ар бир 10 адамдын 8 адамы ошол сөөк жана муун ооруларына кабылат деген бир прогноз бар да, маалымат бар. Ошол спорттон, жөнөкөй эле бир спорттон алыстаганынын бирден бир себептери. Өзү негизинен адам баласына жандуу эле затка дайыма кыймыл керек. Себеби кыймылда эң негизгиси алып карасаңда ошол денеде тулку бойдо 600-700 жакын 600 жакын булчуң системасы бар. Ошол кыймыл жана опорно-двигательный система деп коет, адамды кыймылга келтирип турган бул булчуң системасы 600дөй болгон болсо, мимический мышцаларды эсепке албаганда, ошонун ар бир булчуң күнүмдүк жашоодо кыймылга келип туруу зарыл. Ошо кыймылга келүүсүнүн негизинде ошол көп функциялар, организмде болуп жаткан функцияларды контролдоп турат. Бул эле зат алмашуу процесси, ошол эле булчуң системасы чоң бир ролду ойнойт. Кан айлануу системасы, жүрөк кан тамыр ооруларына алдын алат. Жана эле иммунный системасы эң бир чоң бир азыркы учурда өзүңүздөр билгендей эле дүйнө жүзү боюнча пандемия болуп атат. Иммунный системасы начар адамдар көбүрөөк кабылганда байкалып жатат. Ошол эле учурда бул спорттон канча алыстаган сайын ошол иммунный системабыз өзүнчө бир мындай алсыздана баштайт. Айтып кетсек, бул спорт эмнени берет? Жаштарыбызга бул спорт дегенде ошол жана айткандай эле денедеги 600 булчуң иштегенде, бул булчуңдарда зат алмашуу жана кан айлануу процесси болот. Эң негизгиси денедеги бул гормон радости деп, мындайча айтканда, бактылуулуктун гормону деген бул эндорфин. Ошол эле 15 мүнөт эле эмес, эми 20 мүнөт, 30 мүнөт активдүү түрдө спорт менен машыккан адамдарда организмде ошол жанагы эндорфин бөлүнүп чыгат. Бул эндорфин өзүңүздөр билгендей эле жанагы бактылуулуктун же болбосо гормон радости деп коет. Ошол эле биздин психоэмоционалдык турумубузга чоң таасир эткезет. Ошол эле спорт менен машыккан адамдар жанакындай жаштарыбыз азыркы негизги жаңы муундар жана алкоголизм,
наркоманиядан алыс болот. Эң негизгиси жанагы деградация дейт да. Деградация дегенде өзүнүн коомду алып туруусу дагы эң чоң ролду ойнойт. Себеп дегенде спорт менен машыккан адамдар дайыма өзүнүн настроениясы көтөрүңкү болуп, зат алмашуу процесси көтөрүү болуп, жана айткандай эле денедеги булчуң системасы дайыма тонуста болуп, ошонун негизинде организмдин өзүнүн мындай эстетикалык түрдө ошол өзүнө жага баштайт. Күнүмдүк жашоодо адам денеси өзүнө өзү жага баштайт. Күнүмдүк спорт менен регулярдык түрдө машыккан адамдарда. Азыр кийинки суроону Алмаз мырза сизге берсем, негизи мына ушул чыгыш өнөрүндө спорт мисалы ден соолук үчүн канчалык маанилүү, ушул боюнча айтып берсеңиз. Рахмат. Спорт көрсөтүүнүн башында өзүңүз айтып кеткендей, спорт бул ден соолуктун булагы деп өзүңүз айтып кеттиңиз. Негизи эле элибизге жайылгандагы бир жакшы сөз бар, бул биринчи байлык ден соолук деп. Анан бизде ушу пайгамбарыбыз дагы айтып кеткен бир жакшы сөз бар. Адамдар баркына жетпеген эки нерсе бар, бул убакыт жана ден соолук деген. Ошол ден соолукту бизге камсыздап жакшы чың болуп турушуна ошо спорттун бирден бир эң чоң орду бар. Буну биз эмнеден байкасак болот? Биз буга чейинки муундар, илгерки муун деп койсок болот. Илгерки адамдардын жашоосунда биздегидей технология анчалык өнүккөн эмес. Бирок аларда спорт болбогону менен күнүмдүк жашоо, жумуш, кара жумуш көп болгон. Мына ошон үчүн менин оюмча ошол оорулар бир топ аз болгон. Азыр биздин күндө көрүп атабыз, жылдан жылга оорулар жашарып кетип атат. Мисалы жаш адамдарда ошо моон оорулары, омуртка оорулары, дагы нерв оорулары көбөйүп кетип атат. Мына ошонун өзү далилдеп турат. Биздин жашообузга ушу спорттун эң чоң орду бар. Эгер биз спорт менен тынымсыз, үзгүлтүксүз машыгып турсак, демек биз ден соолугубуз чың болот. Ден соолугубуз чың болсо, көптөгөн ийгиликтерди багынта алабыз. Ошондо мисалы орчундуу ооруларды айтсак болот да, кайсыл ооруларды өзгөчө ушул аз кыймылдууга алып келет деп так кез айта аласыздар. Көрүүчүлөргө жетиштүү болуш үчүн. Аз кыймылдыктын эң негизги оорулары бул сөөк жана муун, омуртка жана муун оорулары. Ошол эле жаш балдардын омуртка ийреүүсү негизги бир ооруга алып келүүчү. Көп убакытта бир эле позада кыймылсыз отурганда омурткага жүк келип, омуртканын ийреүүсүнө алып келет жаш балдар. Азыр карасаң көп балдардын омурткасы ийилүү. Биздин эле центрге келип аткан жаш балдардын, мектеп убагындагы балдардын омуртка ийилүү патологиясы көп кездешип атат. Ал эми чоң адамдар ошол эле көп отурган негизинде ылдыйдан өйдө карап не кылсак, тапан оорулары пайда болуп, жанагы плантарный фасциит, пяточный шпора деген оорулар пайда болуп атат. Ондан жогору өтсөк, ошол эле тизе оорулары, артроз, артрит, муун оорулары дайыма чоң адамдарды азыр өтө көп кездешип атат. Анан жамбаш оору, эң негизгиси көп убакытка чейин аз кыймылсыз болгон адам, спорт менен машыкпаган адамдар, аял кишилерде эң негизгиси жана аялдын жыныстык жактан оорулары. Себеп дегенде бул көп убакытка чейин отуруп аз кыймылдоо бул гормондук жактан бузулууга алып келип, жанакы аял кишинин ошо малый таз деп коет, ошол жерде застой, кан айлануу процессин акырындап бузулушунан негизинен ошол жанакы миома, эндометриоз деген ооруларга келип, жанакы гормональный нарушенияларга алып келген учурлар болуп атат, гормону бузулуп атат. Ал себеп дегенде аз кыймылдаганда эң негизги жүрөк функциясына, кан айлануу процессине кыймылдын эң бир чоң таасири бар. Себеп дегенде жүрөк денеге бүт кан тамырды бөлүп бергенден кийин кайра кайтып келүүсү бул булчуңдарга гана байланышы бар. Себеп булчуңдар өзү периферический деп коет, четте турган жүрөкчөлөр деп мындайча айтканда насос сыяктуу иштей баштайт. Канча булчуң жакшы иштеген болсо, жүрөккө кайтып келүү процесси, то есть кандын кайтып келүүсү өтө жакшырат. Бул дегени, эгер жүрөк таза кан берди,
кислород, ошол эле кислород берди. Андан кийин клеткаларга келип, андан кайра жүрөккө баруу процесси аз кыймылдуулукта начарлап, мындайча айтканда, бутта кислороду жок, жана азык заты жок кан көп убакытка чейин кармалып калат. Ошонун негизинде жана варикозное расширение. Эң негизгиси жана венозное болото деп коет да, балчык сыяктуу денеде жанакы уже өзүнүн функциясын аткарган кан көбүрөөк кармалып калат. Ошонун негизинде варикоз, кан тамырлардын шишип кетүүсү пайда болуп, тизе муун оорулары, анан жүрөк оорулары, тромбоз деген жанакы тамырлардын оорусу, патологиясы пайда боло баштайт. Ошондой эле жүрөк системасы. Азыркы көп учурда жүрөктүн негизги эле функциясы бул насос. Жүрөккө кан келиш керек, кайра жүрөк денеге канды таркатып бериш керек. Ошол эле функциясын аткарыш керек. Эгерде аз кыймылдаган болсок, нагрузканын баардыгы жүрөккө, жүктүн баардыгы жүрөккө түшөт дагы. Жүрөк кайра мындайча айтканда өтө күч менен иштеп, кардиологдордун консультациясынан же болбосо кандайдыр бир лабораториялык исследованиянан өткөндө жүрөктүн сол бүлөчө карынчасынын гипертрофиясы деп коет. Себеп дегенде жанакы болото деп айтпадым, балчык сыяктуу кан коюлуп, өзүнүн керектүү азык заттары таркалган кан денеде көп кармалгандан кийин жүрөктүн согуп жанакы берүүсү начарлай баштайт, нагрузкада иштей баштайт. Ошол эң негизги. Андан сырткары ошол муун жүрөк оорулардан сырткары бул психологиялык жактан деле патологияларга алып келет. Эң негизгиси жанагы ашыкча салмактуулук пайда болуп, көптөгөн ооруларга алып келет. Бул күнүмдүк жашоого бир өтө чоң бир мындай ролу бар да, жашоодо ролу. Демек, биз ар дайым кыймылда болушубуз керек экен да. Ошондо адам баласы күнүнө канча убакыт ушул спорт менен машыгып койсо жакшы. Азыр сиз айтсаңыз, биз мисалы столдо отуруп, кечке компьютердин алдында отуруп жумуш кыла тургандар көп да, айрыкча шаар жеринде дегендей. Анан бул жаатта иштегендер кандай болуп калат деген дагы суроо жаралат да. Ошол канча убакыт ушул спорт менен машыгыш керек? Күнүмдүк жанагы бактылуулуктун гормону же болбосо гормон счастья деп эндорфин бөлүнүшү үчүн 15 мүнөттүк активдүү түрдө көнүгүүлөрдү жасаганда уже бөлүнө баштайт. Анын толук бөлүнүшүнө жок дегенде мындайча айтканда 40-50 мүнөттүк же болбосо 1 сааттык көнүгүүлөрдү, туура көнүгүүлөрдү жасоонун негизинде бул күнүмдүк жашоодогу бүт денедеги булчуң системаларына, омуртка, муун системаларынын иштешине бир чоң таасир тиет. Аны өзүнчө спорт жана физкультура деп бөлүнүп калат да. Дене тарбия. Дене тарбия деп. Дене тарбиясы деген ошол өзү сөзү деле айтып аткандай, дене тарбиясы, денени чыңдоо, денени калыбына келтирүү, дайыма денеге көзөмөл кылып туруу дегенде эле. Спорт бул башка. Ошон үчүн дайыма дене тарбия менен күнүмдүк жашоодо чуркап же бул кандайдыр бир көнүгүүлөрдү жасап туруп, бул ден соолукка эң чоң таасир тиет. Жакшы, Алмаз мырза, сиз эмне деп айтат элеңиз? Мисалы, сиз ушул өзүңүзгө келген окуучуларды дейли, студенттерди канча убакыт машыгып тургула деп кеңеш берет элеңиз? Мен кеңеш берет элем, эгер ден соолук чыңдоо максатында күнүмдүк сөзсүз эрте менен эң кеминде ошо 30 мүнөтчө ар бир адам машыгып турса жакшы болот. Себеби азыр эле жогоруда айтылып кетти, сөз кыймылсыз болгондо биринчи эмне пайда болот? Биринчи омуртка оорулары пайда болот. Мен буга толук кошулам. Себеби мындай деген сөз бар эмеспи, жана Пол Брек айткан. Пол Брек. Сиздин омурткаңыз канча жашта болсо, сиз ошончо жаштасыз депчи. Себеби биздин кыймыл аракетибиздин баардыгы ошо омурткага түздөн түз байланышы бар. Кыймылсыз болгон сайын эмне болот? Бул омуртка барган сайын отуруп баштайт. Омуртка отурган сайын ошол баардык нерв системасы ошол омуртка аркылуу өткөндүгү үчүн ошо бүт проблемалар башталат. Анан Кытайларда дагы ушундай көз караш бар. Кытай медицинасында биринчи мырза бул омуртка деп коюшат. Ошо омуртканы дайым ошо түз алып жүрүүгө, жатканда, басканда, отурганда бүт ошол нерселерге аябай майда чүнөсүнө чейин тыкыр маани берилет. Ошон үчүн кеминде ошо 30 мүнөттүк кыймыл аракеттерди жасап туруу керек.
Жакшы, анан көнүгүү жасоо дегенде мисалы машыктыруучунун туура жасаш керек деп айтып калдыңыздар да. Мисалы көпчүлүк жерде мисалы машыктыруучу жок дегенде, кимден кеңеш алып, кимден карап кайсы жактан үйрөнөбүз деген ушундай суроо жаралат да. Интернет булагына кире турган болсо кээде туура жасайбы, туура эмес жасайбы, кандай көрсөтөт деп деле ал жагынан деле шек санашы мүмкүн да. Мисалы биз анан баягы көргөн билгенибизди жасайбыз деп баягы эле 2-3 көнүгүүнү эртең менен жасала турган көнүгүүлөрдү жасайбыз да. Бул учурда мисалы денебиздин толук бөлүгү кыймылдабай калышы дагы мүмкүн да. Ошондо кандай болот? Кайсыл көнүгүүлөр өзгөчө пайда деген? Ошол азыркы айткан кыймыл аракетти жана кыймыл аракет менен дарылоо бул жаңы илим, бул кинезиология болуп. Кинезиология бул грек тилинен алынып, кинезио кыймыл жана терапия болуп, ошол эле кинезиологияда кыймыл аракеттин жардамы менен дарылоо. Же болбосо ошол эле омуртка муундардын патологиясы, жүрөк кан тамыр оорулары, нерв системасынын ооруларына өзүнчө бир илим. Бул кинезиология азыркы жаңы бир илим болуп келатат. Негизинен бул илим эскиден эле бар болчу. Анын синоними, кинезиологиянын синоними бул ЛФК. Жана лечебная физическая культура деп коет. Физическая культура. Бул азыркы заманыбыз өнүгүп барган сайын фармакология деле өтө өнүгүп, дары-дармектер көбөйгөндүгү үчүн бул кинезиология илими артта калып кеткен. Азыркы учурда 20 жылдын аягы, 10 жыл, 20 жылдын аягы кинезиология өтө өнүгүп, алдыңкы бир илимге келип атат да. Себеби ар бир адам келгенде кандайдыр бир патология менен келет. Эми тагыраак айтканда биздин мындай клиникаларга, центрлерге келип аткан ооруларды алып караганда, кандайдыр бир оорулар менен келип, муун оорусу, омуртка оорусу болгон болсо, бул кинезиологиянын жардамы менен атайын шаймандар, өзүнчө бир шаймандар, тренажердук аппараттардын жардамы менен, өтө көптөгөн аппараттар бар. Ошонун жардамы менен ошол муундардын булчуң системасыны, жүрөк кан тамыр системасыны өзүнчө бир методиканын жардамы менен оорулуунун же болбосо ошол кайрылган адамдын кандай бир өзгөчөлүктөрү бар. Салмагына жараша, муундардын кыймыл аракетине жараша, жашына жараша, же болбосо күчүнө жараша өзүнчө бир методика табылып, ал врачтын көзөмөлүнөн өткөн соң врач керектүү адамдын ошол кайсы бир бөлүгүнө акцент коюп, өзүнчө программа негизинде бир көнүгүүлөр айтылып берилет. Жана ошондой эле үйдү күнүмдүк шартындагы жасоочу бир көнүгүүлөрдү тапшырма сыяктуу бериле баштайт. Анан жана адамдын өзүнүн өзгөчөлүгүнө кара эмне болот. Анан интернет булактардан алып, азыр ооба өтө көбөйүп кетти. Интернет булактарында ар ким өзүнүн билгенине жасап эмне кылып атат. Бирок ошол адамдын өзүнүн өзгөчөлүгүнө специалисттердин көзөмөлүнөн өтмөй сайын жасоо кандайдыр бир травмага алып келиши мүмкүн. Же болбосо кандайдыр бир жүрөк ооруларына. Эми 60 жаштагы, 70 жаштагы бизде ошол кинезиологияда ооруларды карайбыз да, 60 жаштагы, 70 жаштагы интернет булактарында 60 жашта, 70 жаштагы адамдарга андай көнүгүүлөр аз берилген. Аларга көнүгүүлөрдү бергенде деле алардын өзүнүн жүрөк системасы, ошол эле давленияларын текшерип туруу зарыл дайыма. Ошо өзүнүн өзгөчөлүгүнө карап, жашына карап туруп көнүгүүлөрдү так туура жасаса, өзүнүн специалисттеринин көзөмөлүнө жасаса туура деп ойлойм. Жакшы, кийинки суроо телегөрүүчүдөн келиптир. Саламатсыздарбы? Мен 28 жаштамын дейт. Тизем ооруп дейт, анан шишип кеткен дейт. Кантип дарыласа болот? Аябай бастыртпай дейт, ооруп атат деген суроону калтырдыр. Эми сууктан болду, эмнеден болду деген. Сууктан болду. Анын негизги ошол 28 жашта экен. 28 ошол жаш өтө көп. 20 жаштагы, 15 жаштагы бейтаптар келип атат. Азыр тизем муундар ооруйт, тапан ооруйт, түнгүсүн балтырлары түйүлүп ооруп.
Тизе шишип кетип аткан болсо, ага негизинен толук комплексно мындай көзөмөлдөн өткөрүү зарыл. Бул лабораториялык жардам менен. Ар түрдүү жанагы патологиялар бар, ревматоидный полиартрит деген, жана муундун өзүнүн оорулары болот, артроз, артрит деген оорулар болот. Шишип кеткен болсо, ал жерде муун суюктугу чогулуп, ошол кан айлануу начарлагандыгын негизинен ошо муундары шишип ушундай акыбалга келди. Негизинен сөөк жана кемирчек оорубайт. Бул себеп дегенде ал жерде нерв системасы, нерв талчалары ал жерде жок болот. Сөөктүн өзүндө. Анын айланасындагы булчуң жана тарамыштар, себеби бир эле тизенин ортосунда көптөгөн булчуң жана тарамыштар бар. Анан булчуңдун өзүнүн ичинде кан тамыр болбойт. Анын айланасында турган несине гана булчуңдун айланасында турган кан тамырларга гана өтө бир мындай көз каранды. Себеп дегенде булчуң, тизенин айланасындагы булчуңдар канчалык даражада жакшы иштеген болгон болсо, ошончолук суюктук бөлүнүп чыгарат. Азыр бул бейтабыз суроо берип аткан бейтабыз 28 жашта экен. Бизге келген бейтаптар 60-70 жаштагы бейтаптарыбыз айтат, тизенин муунун суюктугу калбай калды деп. Суюктук качан бөлүнүп чыгарат? Эгерде айланасында адам муун кыймылдап, толугу менен кыймылдап, ошол жерде кан айлануу процесси жакшы жүрүп турган болсо, ошо синовиальный оболочка дейт. Ошонун негизинде гана суюктук бөлүнүп чыгат. Анан сырттан суюктук куюп, жанагы тизеге укол саюулар, бул деле ошо кандайдыр бир убактылуу жардам берет дагы, кийин суюктук бөлүп чыгаруу дагы деле азая баштайт да. Ошон үчүн эгерде ушул бейтап байланышка чыгып, бизге кандайдыр бир көрүндү жардам бересиздер. Жардамыбыз тиет эле. Жакшы. Азыр болсо маегибизге бир аз тыныгуу жарыялайбыз дагы. Видео материалга кезек берсек, андан соң кайрадан жолугушабыз. Температура 0-дөн жогору көтөрүлгөн кезде парктарда чуркоону сүйгөн адамдар пайда болот. Аэробикалык машыгуу аба ырайынын жылуу мезгилиндеги спорттун бирден бир пайдалуу варианты. Ден соолукка пайда алып келиш үчүн кантип чуркоо керек? Эң алгач керектүү форма сатып алыңыз. Чуркоо үчүн форма, спорттук кийим, бут кийим, аксессуарлар. Алар машыгуу учурунда абдан керек болот. Кесипкөй спортчулар эң эле маанилүүсү бул кроссовкилер деп коюшат. Шымдын бели жогорусун тандаңыз. Мындай шымдар машыгуу маалында ылдый түшүп, сизди аларды кылбайт. Жазында спорттук жеңил ветровка камдап коюңуз. Белге тагынган чакан сумка, телефон, ачкыч салууга керек болот. Эгерде машыгуу залында чуркоону тандап жатсаңыз, адегенде тез басуудан баштаңыз. Адеп башында 30 мүнөттөн басуу керек. Андан кийин тез басууну 60 мүнөткө чейин көбөйтүңүз. Андан соң гана чуркоого өтүңүз. Спорттун пайдасын канча айтсак да, организмде дайыма күч келүүгө көндүрүү кыйын маселе. Ошондуктан орто жолдон спортту таштап салбаш үчүн анык бир максат коюп алыңыз. Мисалы, 2 айдын ичинде 10 чакырым чуркайм деген. Чуркоонун пайдасы абдан көп экенин да эстен чыгарбаңыз. Жүгүрүү аркылуу тез салмак таштайсыз. 1 сааттык чуркоо 600-800 калорияны кетирет. Мээнин иши жакшырат. Машыгуу маалында мээ чыңалган абалда болот. Анткени кыймылды дайыма көзөмөлдөп, айлана чөйрөдөгү өзгөчөлүктөрдү эске алып туруш керек. Мындан улам мээде жаңы нейрон байланыштары түзүлөт жана эс тутумду жакшыртат. Эргүү жана мотивация аласыз. Көпчүлүк ишкерлер чуркоо менен машыгат. Көп чуркаган адамдар креативдүү ойлонуп, жумушка болгон жөндөмү артып, жыйынтыкты жакшы беришет. Сиздер ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Ырдактуу көрүүчүлөр, биз спорттун ден соолукка тийгизген таасири жөнүндө маектешип жаткан кербезбиз. Маегибизге кайрылып келсек, Алмаз мырза, сиз ушул телекөрүүчүлөргө, мисалы күнүгө жасап тура турган кайсыл көнүгүүнү өзгөчө сунуштайт элеңиз? Бардык курактагыларга өзгөчө пайдалуу болгон.
Бул жака чыгып жасасаңыз болот, алдына чыгып атсаңыз. Ошол жерге. Кытай элинде ушундай бардык жаш курактагы адамдарга ылайыкталган көнүгүү бар. Бул чансыгун деп айтылат. Биздин кыргыз тилине которуп келгенде бул жибек жипти чыйратуу. Бул көнүгүү эмнеси менен жакшы таасир берет. Бул биринчиден көп физикалык күчтү талап кылбайт. Экинчиден муундардын ошо бардык бөлүгүн бир убакта кыймылга келтиргенге аракет кылат. Азыр эле жогоруда сөз болуп кеткендей, адамды жаш өткөн сайын ошо муундарындагы суюктук азайып баштайт, анан ошонун негизинде ошол муун оорулары пайда болот. Бул көнүгүү ошол синовиальный жидкость деп коет, муун суюктугу. Ошол нерсени ошо денеге жакшы бөлүнүшүнө дайым шарт түзүп турат. Жакшы. Азыр биз жасап көрөбүз. Бир кол менен анан эки кол анан отуруп ошентип жасап көрөбүз. Алгач колубузду бош сунуп алабыз. Муундарыбыз толук түздөлбөйт. Бул дайым ошол ийилген абалында турат. Анан көнүгүү жасалып аткан учурунда эч кандай чымыркануу болбойт денеде. Дайым ошол эркин абалда жасалса жакшы болот. Биринчи ошол өзүбүзгө карай айландырабыз колубузду. Бул айланып атканда бир эле кол өзү эмес, ушул бел кошо сөзсүз айланып туруусу зарыл. Бүт дене кыймылга келет экен, э? Бел айланып турганда ушул бүт ошол колдун муундары, буттун муундары бүт баары кыймылга келет. Биринчи кыймыл ушу 9 жолу Жасалат экен, э? өзүбүзгө карай жасалат. Анан ошону сол колубуз менен. Бул да экинчи жака, э? Бул экинчи жака. Бул дагы ошол өзүбүзгө карай тартып. Экинчиси ошону сыртка карай айландырабыз. Эгер жакшылап байкап көрсөк, көнүгүү бул жанагы спираль сыяктуу жасалат. Бул анан сол колубуз менен. Муну канча убакыт жасаш керек бир жасаганда? Буну биринчи жаңыдан баштаган адамга 9дан оң жакка 9дан, сол жакка 9дан. Анан эки кол биргеликте. Эки кол биргеликте жаңы үйрөнүп аткан адамдар үчүн бир аз кыйыныраак болот. Бир тарапка, оң колубузду өзүбүзгө карай, сол колубузду сыртка карай айландырабыз. Эгер жакшылап байкап көрсөңүздөр, мына буттарыбыз да кыймылга келет. Чыканак, билек, ийин, омуртка ушу баары бирдей. Бир убакытка кыймылга келет. Өзгөчө кыйынчылык деле туудурбайт экен, э? Өзгөчө кыйынчылык деле туудурбайт. Эгерде адам жасап аткан учурда ушундай чымырканып алса, анда бир аз кыйналып калышы мүмкүн, ошон үчүн эркин. Бош жасаш керек, бош, ошол эң негизги. Жеңил жасаш керек экен. Бул. Жакшы. Муну бардык курактагылар жасай берсе болот. Буну бардык курактагылар жасай берсе болот. Өзгөчө мисалы муун оорулары байкалып баштаган адамдарда алгачкы этаптарында ошону үзгүлтүксүз жасаса, ошол нерсенин алдын алганга жардам берет. Бул экинчиси, мына бутубузга дагы таасирин берет. Бул бутубузду ийинден алысыраак койсок болот. Анан жашы улураак адамдарга жакыныраак эле аралык ушул болот. Анан ушул тизе сөзсүз ийилген абалда болуш керек. Алгач ушу биринчи бир колубуз менен денебиздин салмагын бир бутка өткөрөбүз. Анан колубузду бурайбыз. Анан салмакты оң бутка өткөрөбүз. Анан кайра колубузду бурап, салмакты сол бутка өткөрөбүз. Ушул эле көнү экинчи жака жасай алабыз. Ушул эле көнүгүнү ошо экинчи тарапка. Анан ошол эле көнүгүнү ошол эки колубуз менен. Жакшы, сизге рахмат. Өзгөчө көнүгүү экен чындыгында. Бул нерсени жасаш үчүн эле мындай жеңил көрүнгөнү менен, бирок жасай келгенде бир аз оорураак болсо керек, э? Мага ошондой эле туюлду да. Телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Мен 70 жаштамын дейт, Түп районунан болом дейт. Анан тизем аябай ооруйт дейт, анан барсам кырсылдайт дейт. Сизге кантип байланышам, кантип кеңеш берет элеңиз деген
суроону калтырттырды бул эне. Ошол тизе муун оорундарынын эң негизги бир симптомдору, белгилери бул муун оорудан алдын кырсылдай баштайт. Андан кийин оору пайда болуп, анан өтүшүп кеткен учурларда бул тизе муундун айланасында шишиктер пайда болуп, кандайдыр бир температура көтөрүлүп, муундун айланасына. Ал негизинен өтүшүп кеткен учурларында белгиленет. Эми бизге байланышка чыкса, кандай десем болот? Эгер түп районунан болгон болсо, Ош шаарына бир аз алысыраак дейм. Эгер телефон менен байланышка чыккан болсо, өз кеп кеңешим бермекмин. Балки байланыштарды айтып коесуз, кайсы номерге байланышасыз? Биздин байланыш үчүн телефон 0556 10 70 20 номерине байланышка чыкса, өз кеп кеңешибизди толук бермекпиз. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы? Мен 42 жаштамын дейт. Башым ооруйт дейт. Анан көкүрөгүм уюп калат дейт. Көкүрөгүм уюганда дейт, башым сакайып калат дейт. Анан башым ооруганда дейт, көкүрөгүм жеңилдеп калат. Ушундай дейт да, ушинтип ооруйт дейт да. Бул эми баш оору бул ал адамдын негизги жанакы рентген, томография, лабораториялык жардам менен бир гана кошумча аныктамаларды киргизип алышыбыз керек. Анын негизинде миофасциалдык обследование дейт, тулку бойду толугу менен баштан аякка чейин көрүү зарыл. Себеп дегенде шейный моюн остеохондрозу, көкүрөк омурткасынын остеохондрозу, бел омурткасынын остеохондрозу, ошол сыяктуу патологияларда, кандайдыр бир омуртканын моюн бөлүгүндөгү патология, спондилоартроз, спондилоартрит деген оорулар, же болбосо протрузия, грыжа сыяктуу оорулардын негизинде ошол жанакы омурткадан, моюн омурткасынан өтүп кеткен бул жанакы омуртка кан тамыры, позвоночный артерия өтөт. Ал омуртканын омуртка ортосунда өткөн кан тамырдын кысылышынын негизинде мээге кислороддун кычкылтектин жетишсиздиги байкалып, ошол баш ооруга, кулакта кандайдыр бир добуштар пайда болуп, көрүү начарлап, анан кийинки учурларда, өтүшүп кеткен учурларда давление көтөрүлүп, кан тамыр басымы көтөрүлүп, ушундай бир учурлар байкалат. Ошол эми көкүрөк оорунда айтпадымбы, моюн омурткасынын негизги белгилери ошол остеохондроз, грыжа, протрузия сыяктуу ооруларында негизги белгилери бул баш оору, уйкунун начарлоосу, көздүн көрүүсү начарлоо, кулактын угуусу начарлоо, колдун уюшуп чымыроосу пайда болот. Ал эми көкүрөк омурткасынын патологиясы, остеохондрозу, кандайдыр бир ийрөөүсү, кифотические искривления деп омуртканын бүкүрөйө баштаганы, бул ошол жүрөктүн айланасында кандайдыр бир оорулар пайда болот. Дем алып, дем чыгарган учурларда оору пайда болот. Аны жана жүрөк оорулары жана омуртка ооруларынан айырмалай билүү үчүн ЭКГ жана башка бир текшерүүлөрдөн өтүп, эгерде ошол текшерүү жүрөктүн функциясын текшерүүлөрдөн өткөргөндө жүрөк таза чыккан болсо, негизинен бул оору ошол омуртканын патологиясы, остеохондроз, грыжа сыяктуу оорулардын белгилери болуп эсептелет. Ага деле ошол дарылоо зарыл. Жакшы, Алмаз мырза, кийинки суроо сизге келиптир. Саламатсыздарбы дейт. Мен белим оорутуп алдым эле дейт. Ошол тайзи көнүгүүлөрүнөн кандайдыр бир көнүгүү жасап, ошол оорусун жок кылсак болобу деген суроо калтырыптыр да. Биздин күндөрдө, ушул күндөрдө ошо белин оорутуп алдым, анан жүк көтөрө коюп оорутуп алдым деп бизге келип ошентип айткандар бар. Бирок бизде бир маселе бар. Биз биринчи ал нерсени ошо көрүшүбүз керек. Азыр көрбөй туруп айтышыбыз бир аз кыйынга турат. Ошон үчүн биз менен байланышса биз болот, бир багыт. Жакшы, негизинен мисалы кинезиотерапия жөнүндө эле мисалы баш багып карай турган болсок, же болбосо ушу, чыгыш өнөрүнө дагы карай турган болсок, сиздерди ушул кыймыл аракет менен ушул ден соолукту чыңайбыз, оорулар менен күрөшөбүз деп айтып келесиздер да. Анан кимдерге болбойт деги сиздерге барып ушул машып айтып, кайсыл учурда мүмкүн эмес? Кинезиологиянын дагы бир кошумча бөлүгү реабилитация деп. Кыймыл аракеттин калыбына келтирүү реабилитациясы бар. Бул негизинен көп учурларда азыркы кимдерге болбойт деген сурооңузга жооп берсем, бул кандай ооруларга? Азыркы учурда ушул эле тапта
инсульттан кийинки жанагы оор абалда жаткан ооруларга деле ошол кыймыл аракеттин жардамы менен калыбына келтирүү процесстери жана жүрүп жатат биздин ооруканаларда. Бул кандай? Оор абалда жаткан инсульттан кийин бир колу иштебей калган, бир буту иштебей көп калган, убакыт ошол жанакы бир төшөктө жатып калган ооруларыбыз, жүрөк операциясы болуп, муундардын операциясынан кийин көп убакытка чейин жатып, дары дармектердин эч кандай таасири тийбей калган учурларда ошол калыбына келтирүү кинезиологиянын жардамы менен тургузган учурларыбыз өтө көп. Себеп дегенде адам көп убакытка чейин жаткан болсо, ошол өзүнүн оорусу дагы деле жанагы өтүшкөнгө алып келет. Ошон үчүн бул жерде медициналык көз карашта бул кинезиологиянын мындайча айтканда адамдарга өтө көп бир болбойт же болот деп болбойт деген бир аз да мына адамдарга көпчүлүк учурда бардыгына таасир тийгизген учурлар болуп атат. Анан кайсы учурларда эми кандайдыр бир температура болуп, кандайдыр бир инфекциялык бир патологиялар болгон болсо, убактылуу гана бул жерде ошолорду дары дармек менен дарылоо. А калган учурларда мүмкүн кинезиология мүмкүн. Жакшы, тайыз өнөрүн кайсы учурда сунуштабайсыз кыскача? Бизде кайсы учурда сунуштабайбыз деген көз караш жок. Бизде эң негизгиси бул өз алдынча кыймыл жасай алса. Бунун артыкчылык жагы бул ар бир адамдын жаш курагына жараша көнүгүүлөр бар. 20 жаштагы адамга 40 жаштагы 50, 60, 70, 80 болгону өз алдынча эркин кыймыл жасай алса, анан калоо болсо. Анан дагы бизде көпчүлүктө мындай көз караштар бар. Операциядан кийин же болбосо жанагы аял кишилер төрөт учурунан кийин жанагы өзүнө тез калыбына келтирүүчү дагы көнүгүүлөр бар. Ошолорго да бир топ жакшы болот. Жакшы, соңку суроо кыскача жооп берсеңиздер, саламатсыздарбы? Остеохондрозду сакайтасыздарбы? Сакайтса болобу деген суроо калтырыптыр. Анан чыканагым дейт, сөөктөрүм ооруйт дейт, эмне кылсак болот деген дагы суроо калтырганда. Бул деле ушул кыймылды аракет менен сакайтса болобу? Остеохондроз өзү ошол кемирчек, сөөк жана кемирчектин омуртканын сөөк жана кемирчегин бузулушу. Остеохондроз деп. Бул ошол эле көп омуртка адамдын омурткасы жаныбарлардан айырмаланып дайыма жүктөлүп турат да. Жаныбарларда дайыма кыймылда болгондугу үчүн остеохондроз, грыжа, протрузия сыяктуу оорулар аз кездешет. Биз көп учурга чейин көп отуруп, аны омуртканы жүктөлүп, ошонун функциясы бузулушу бул остеохондроз дейт. Негизинен азыркы учурда мындай доказательный медицинада бул остеохондроздун негизги лечениясы бул көнүгүү болуп эсептелинет. Дары дармектер эмне? Булар ооруну гана бир аз убактылуу басып турганга жардам берет. Жакшы, сиздерге кантип байланышсак болот деген көрүүчүлөр байланышты. Алмаз мырза айтат, анан сиз дагы кайталап койсоңуз. Биз менен байланышса болот. Телефонубуз 0778 403 753 номери менен байланышса, биз ошол аркылуу жооп беребиз. Жакшы. Бизге байланышка чыгуу үчүн жана биздин клиникабыздын аты Кадам ден соолукту чыңдоо жана калыбына келтирүү медициналык борбору Ош шаарында жайгашкан. Байланыш үчүн телефон 0556 10 70 20 чыкса, толук менен өз кеп кеңешибиз бермекбиз. Жакшы, мына ушул спорт менен машыгып атканда, мисалы, кандай кеңеш берет элеңиздер? Адам баласы өзгөчө эмнелерге көңүл буруш керек, тамактануусу кандай болуш керек? Ушул боюнча да кыскача айтып койсоңуздар, бул жыйынтыктоочу өзүнүн жашына эң негизгиси спорт менен машыкканда бут кийимге, кийген ошол эле шымына, үстүңкү кийимине да көңүл буруп, таза абада жакшы бир шарт түзүп алып, анан кандайдыр бир эгерде жалгыз өзү спорт менен машыгып аткан болсо, анда эч кандайдыр бир патологиялык муундардын патологиясы же болбосо жүрөк оорулары жок болгон болсо, аны кеңири мындай эмне кылса болот, спорт менен машыкса болот да. Мына ушул кыймылда болуу менен ооруларды жеңүү үчүн көп убакыт керекпи же аз убакыт керекпи? Мисалы, көпчүлүгүнүн чыдамы жетпей калат да, кээ бирлер сабыр кыла албай калат да. Ушул боюнча айтсаңыз кыскача. Эгерде профилактика, алдын алуу болгон болсо, көп аз эле убакыт кетет. Бул бир 10 күн, 15 күн дегендей убакыттын ичинде алдын алууда
бир кыска убакта калыбына келсе болот. А эгерде өтүштүрүп кеткен болсо, анда көбүрөөк убакыт кетет. Аны этап менен калыбына келтирсек болот да. Омуртка жана муун ооруларынын патологиясы. Алмаз мырза, сиз? Бизде дагы ошол, эгерде өтүшүп кеткен болсо, кандай оору болбосун, ага эрктүүлүк керек, убакыт керек, чыдаш керек, аягына чейин машыгыш керек ошо үйрөнгөн нерсени. Анан ошол сөзсүз ошол бир устат мугалимдин алдында болсо жакшы болот. Анан алдын алуу максатында болсо, анда 3 айдын аралыгында бир өзүнө тийиштүү көнүгүүлөрдү үйрөнүп алып, ошону үйдө жасап турса, ошол деле ден соолугуна аябай чоң таасирин берип турат. Мен ойлойм, мына ушул аз кыймылда болуудан адам баласынын салмагы да чоңоюп кетип, анан биздин ошол эле айткан омурткага, биздин муундарга өзгөчө жүк келип, оор келип дегендей ушундай доо кетиши мүмкүн деген ойго келдим да. Сиздерге рахмат айтабыз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Бактыбек Пыратов, Кадам ден соолукту чыңдоо жана калыбына келтирүү борборунун жетекчиси, дарыгер, травматолог, ортопед, реабилитолог, кинезиотерапевт жана ошондой эле Алмаз Сатыбаев, тайци чебери болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Дагы бир рет ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ушун менен Билим жана Илим каналынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар. Thank you.